агрессиянын пайда болуш себептери сабакка карата тапшырмабыз. Биз буга чейин Маслоунун балдардын муктаждыгы боюнча карап келе жатабыз. Эң алгачкы муктаждык физиологиялык муктаждык болду. Экинчи муктаждык баланын коопсуздугу, үчүнчү муктаждык сүйүү, андан кийин сыйырмат. Негизинен эле баланын агрессиясынын пайда болушуна сүйүүнүн, коопсуздуктун жана сыйырматтын жок ушул 3 муктаждык аткарылбаган учурда балдарда агрессия пайда болот деп сабакта сөз кылдык. Эми демек биз баланын сыйырмат муктаждыктарын толукташ үчүн 9 эрежени тапшырма катары киргиздим. Буларды жазып, сөзсүз түрдө практикада аткарууңуздарды сунуштайт элем. Балдардын эч убакта чек арасын бузбайбыз. Балдардын чек арасы жөнүндө буга чейин сабакта сөз болгон. Баланын кызыкчылыктарын, каалоолорун эске алабыз. Балдарга тандоо укуктарын беребиз. Буга чейин айтылганын бардыгы. Ахмет, балам, тандоо укуктарын беребиз. Биз бала менен мамиле кылып жатканда баарлашуу, сүйлөшүүдө буйрук иретинде сүйлөбөйбүз. Жөн гана баарлашуу, мамиле кылуу, сурануу, же болбосо партнер сыяктуу эле буйруктарды беребиз. Мындай буйруктарды беребиз дедим го. Партнер сыяктуу эле милдеттерди беребиз. Андан кийин балдарга өзүбүздүн чечимдерибизди, оюбузду таңуулабайбыз. Мындай болуш керек, менин айтканым болот деген сыяктуу өзүбүздүн ойлорубузду, чечимдерибизди таңуулабайбыз. Балдарга чечим чыгаруусуна ката кетирүүсүнө уруксат беребиз. Макул, кааласаң бар, кааласаң кой. Барсаң мындай болот, барбасаң мындай болот. Аткарсаң мындай болот, аткарбасаң мындай болот, чечим сенде. Деп ар бир иштин жакшы жагын, жаман жактарын, плюс минустарын да көрсөтүп коебуз. Чечим чыгарууну баланын өзүнө тапшырабыз. Эч качан балага үн чыгарып катуу сүйлөбөйбүз, оройлонбойбуз өзүбүз. Эч качан балага тамаша иретинде дагы шылдыңдап, какшыктап, баланын дене турпатын, түзүлүшүн, мүнөздөрүн айтпайбыз. Инсандыгына шек келтирбейбиз. Эгерде балабыз бизге жакпаган иш аракет жасай турган болгон болсо, анда кылган ишин айтабыз. Адамдык, инсандык беделине, аброюна шек келтирбейбиз. Ушинтип дагы мисалы үчүн идиш жууйт. Карасам могу жери чала болуп калыптыр. Таза кылып жуусак, таза болот. Эгерде чала жууй турган болсок, чаң отуруп калат, же болбосо микробтор, бактериялар келип калат. Таза жуулган идиш өзүбүзгө эле мындай жагымдуу, приятный сезим берет деп эле айтабыз дагы. Башың иштебейт деген сыяктуу сөздөрдү колдонбойбуз. Бала менен дайыма баарлашып жатканыбызда, сүйлөшүүдө, мамиледе аны инсан катары баалай тургандыгыбызды, авторитети, сыйырматы бар экендигин мамилебиз, сөздөрүбүз аркылуу билдирип турабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиз мыктысыз, өзүңүздү баалаңыз, өзүңүздү белек берип мактап коюңуз, сабактын соңуна чыкканыңызга чейин, чыккандыгыңыз үчүн жана ошондой эле суроолоруңуз болсо WhatsApp группадан бериңиздер, мен жооп берүүгө даярмын.